Бұл концепция мемлекет жүргізіп тұрған саясат негізгі бағыттары менен ғана шектелбейді. Ал жаранды жана бизнес коомчулугунун өкүлдөрү берген сунуштарды да камтып турганын айта кетейин. Эми төмөнкү маселелерди кечиктирбей чечүү өзгөчө маанилүү экенин белгилейм. Биздин коом санариптешүүнүн ийгилигин толук сезиш үчүн мамлекетте азыртадан бекем пайдабал түптөлүшү керек. Жаңы технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн жана артыкчылыктарын түшүндүрүү үчүн бүгүндөн тартып иш алып баруу зарыл. Өзгөчө калктын калың катмарына жеткирүү, айрыкча айыл жергесинде кеңири масштабтагы окутуу иштерди баштоо керек. Мына бүгүн ушул жерде чакырылган область жетекчилери турат. Бүт өкмөт мүчөлөрү, министерство, ведомство жетекчилери турасыңар. Айрыкча мына премьер-министрдин өкүлдөрү турат. Областтагы бул ишти башташ үчүн биринчи өзүңөр жакшылап уну концепцияны окуп түшүнүп терең. Анан кийин акимдерди топтоп, областтан жетекчилерин топтоп, өзүңөр түшүнгүлө биринчи. Анан кийин райондун жетекчилерин топтоп, аларга түшүндүрүп, ишти анан кийин элге чыгыш керек. Өзүңөр бул маселени терең түшүнбөйүнчө эч качан бул маселени жалпы элдин калың катмарына жеткизе албайбыз. Ошон үчүн буга өзүңөр эмтан баштап аракет жасашыңар керек. Эл аралык стандартка шайкеш келген инфраструктураны түзүү эң башкы милдеттердин бири. Кыргызстандын бүт аймактарында ишенимдүү, жеткиликтүү жана анча кымбат эмес интернетке жетүүнү камсыз кылуу зарыл. Маалыматтардын коопсуздугун камсыздап, бүт республика боюнча аймактык дата борборлорун түзүшүбүз керек. Аймактык дата борборлору эл аралык кызматташууга жардам берет. Дата борборлорун түзүү ишенимдүү жана кымбат эмес кубаттуулуктарды пайдалануу аркылуу ишке ашат. Бул ишке энергетиктердин жигердүү катышуу талап кылынат. Заманбап санариптик инфраструктура мамлекет, бизнес жана жарандардын ортосундагы өз ара аракеттешүүнүн жана жаңы платформасын түзүүгө мүмкүндүк берет. Акылдуу шаар, акылдуу мектеп, акылдуу бейтапкана, акылдуу ферма, акылдуу фабрика жана акылдуу транспорт сыяктуу акылдуу ыкмаларды бүт жерде киргизүүгө мүмкүнчүлүк бизде пайда болот. Ошондо биздин өлкө жаңы технологиялык чечимдердин жана инновациялардын катализатору болуп калат. Мамлекет өзү жаңы технологиялык чечимдерди кеңири сунуштоосу керек. Ал үчүн жаңы технологиялык долбоорлордун жаралышына түрткү берүү зарыл. Компаниялардын демилгелерин, академиялык коомчулуктун илимий изилдөөлөрүн колдоо керек. Инновациялык технологиялык парктардын жана лабораториялардын түзүлүшүнө өбөлгө болуу абзел. Өнүккөн өлкөлөрдүн технологияларын өздөштүрүү жана жайылтуу талап кылынат. Ушул максатта Кыргызстан эл аралык технологиялык трансфер борборун түзүшү керек. Жогоруда айткандарды жасасак, Кыргызстандын эл аралык финанс рыноктарына жетүүсү жакшырат. Бизге эл аралык технологиялык компаниялардын келүүсүнө жакшы шарт түзүлөт. Кыргызстанга түз инвестициялардын тартылышына жана өлкөбүздө жаңы технологиялардын пайда болушуна жардам берет. Мен айткан багыттар өлкөнү санариптештирүүнүн шарттарында экономиканы өнүктүрүүгө негиз болот. Жаңы технологияларды киргизүү биринчиден болуп туризм, айыл чарбасы, банк сектору, жеңил энергия, курулуш секторлорунда башталат. Бул тармактар улуттук стратегияда артыкчылыктуу багыттар катары белгиленген. Ошону менен катар жаңы технологияларды бардык тармактарда, бийликтин бардык бутактарында, өзгөчө укук коргонуу, ишке ашырууда, сот процессин жүргүзүүдө, саламат сактоодо, билим берүүдө, айрыкча салык жана бажы төлөмдөрүн автоматташырууда кеңири колдонуу абзел. Кыргыз Республикасы жакшы билесиздер, шайлоо системасын санариптештирүүдө бир катар ийгиликтерге мына жетиштик. Эми бирдиктүү түндүк системасын аркылуу мамлекеттик органдардын санариптик интеграциясы ишке ашат. Бирдиктүү электрондук мамлекеттик портал аркылуу элге кызмат көрсөтүүнүн көбү электрондук форматка өтөт. Азыркы учурда мамлекеттик органдардын айрым кызматтары санариптик форматка өткөрүлүп,
интернет аркылуу жеткиликтүү болуп калды. Мындан ары бардык мамлекеттик органдар көрсөтүүчү кызматтар санариптик форматка жеткиликтүү болушу керек. Санариптик технологияларды киргизүү менен өкмөт бизнес коомчулугу менен жарандарга сапаттуу мамлекеттик кызматтарды сунуштаган жаңы аянтча пайда болот. Баса белгилей кетчү нерсе мамлекеттин жана жарандардын санариптик кызыкчылыктарын камсыздоо абдан маанилүү. Бул үчүн дайыма кибер коопсуздукту жана жарандардын персоналдык маалыматтарын коргоо деңгээлин жогорулатуу өтө зарыл. Биздин максат таза бийликти, адилет коомду куруу. Ага жетиш үчүн жаңы технологиялардын заманынан артта калбашыбыз керек. Интернетти жана санариптик технологияларды колдонуу менен мамлекеттик кызматтарды сунуштоо коррупциялык көрүнүштөрдү максималдуу кыскартууга мүмкүндүк берет. Анткени мамлекеттик кызматчылар менен жарандардын ортосунда түздөн-түз катнаштар минималдуу деңгээлге түшөт. Урматтуу катчылары, мен ушул бир-эки мисалга токтолуп кетейин деп атам да. Биздин баягы иштеп жаткан ушул санариптештирүүнү, элге кызмат көрсөтүүнү колго албай, кээде кайдыгер мамиле кылган органдар ишине токтолуп кетейин. Мына мен жакында Ички иштер министрлигинин мамлекеттик кызмат көрсөтүү борборуна бардым. Кашкар Астаканович жагында министр болушун айттым эле. Кашкар Астаканович, ушул УУДларда бүт республика боюнча мен соттолгон эмесмин деген справка алыш үчүн күндө очередте турат. Мен соттолгон эмесмин справка алыш үчүн, бир кагаз алыш үчүн. Андан башка көп кагаз иштери справкалар берилет. Курал-жарак боюнча. Ушул жерге да схема түзүп алышкан. Ушуну жойчу, бул жөнөкөй нерсе, бирдиктүү терезе киргизилечи деп мына сурандым эле. Мына ошол коррупциялык схемаларды мына келди, жетекчи көңүл бурду. Мына ошол азыр иштей баштады. Мына Бишкек менен Чүй ички иштер башкармалыгында бирдиктүү терезе түзүлдү, электрон форматка өткөздү. Мурункудай очередь азаят. 400-дөн 700-дөн адам күнүгө ошол УУДларда бир мен соттолгон эмесмин деп кагаз алыш үчүн очередте турчу. Мына канча элдин убактысын үнөмдөйт, канча каражатын үнөмдөлөт. Ошол справка алыш үчүн канча жолу келип, канча жолу кетип жүрүшкөн. Мына азыр мамлекеттик кызмат, каттоо кызматы менен мына ушуга мен көп жолу айттым. Премьер-министрге да айттым, кийин да айтып аттым. Бул да мамлекеттик каттоо кызматында башында жакшы болду. Мына Догоев башында туруп, паспорт абдан проблема болчу. Билесиңер, кайерге барсак эл менен жолукканда паспорт маселесин койчу. Бул эми чечилди да, көңүл бурулду, мына чечилди. Эми да проблема бар. Бир 10% проблемасы калды. Бирок башка жагы калып кетти да. Эң кызмат көрсөтүүчү орган бул мамлекеттик каттоо кызматы. Мына айтып атмын, мына транспорт каражаттан жана айдоочу курамды каттоо бөлүмүнүн ишин. Ушуну кылып коелачы бирдиктүү терезе. Эл ошол жерде кезекте турбай, автомат түрдө, автоматташты электрондук формат түрдө алып кетсин. Мына ушуну кылышпады ушуну. Неге кылбады? Эмне үчүн дегенде, ошол жерде ар кандай схемалар бар. Кече көрдүңөр да, Бишкек департаментинин баш кармалганы. Кечке иш кылбайт, камерадан көргөзүп телевизордон. Отуруп алып, ошол схемадан келген акчаларды, каражаттарды топтоп коюп отурат. Ал өзү жалгыз кыла албайт да. Кандай кылат? Үстүндө жетекчилер аралашпаса, укук коргоо органдар аралашпаса, ал кандай жалгыз? Жалгыз эч качан кыла албайт. Жалгыз. Ушуга чейин жетип калган кээ бир органдар ошол схеманы жой десең дагы мына эртең бүрсүгүндө мына жылдар өтүп атат. Эмне кыйынчылыгы бар анын? Мына эмне кыйынчылыгы? 700 киши калып аткан мына бирдиктүү терезе ачты. МВД ачып атат. Азыр бүт областта жасап атышат азыр. ГРИСта акча бар да. Каттоо кызматында. Инфоком бар, акча чыгып атпайбы өзүңөрдө? Каражат бар да. Ошого эмне көп акча кетеби? Имараттар бар, бардыгы бар. Бардык нерсе мүмкүнчүлүк бар. Бир гана силердин ошол схеманы жойбой, мыйзамсыз пайда тапкан үчүн кармап турасыңар бардыңар тең. Канча айтып атабыз?
2 ноябрда департаменттің басы қармалды. ГКМ қармады. Қармап, мына кеше алып атасыңар жетекшінің ішінен. 1,5 айда. Ой, оперативті чара көріш керек та. Районның жетекшісі парамен алға түсі. Ким алға түсі да қалғанда жооп беріш керек жетекшілері. Неге жооп бербеш керек? Бізде тәртіп болыш керек. Анан оңала баштайбыз. Бұл мәселені айрықша мемлекеттік каттоо кызматы. Қаражат бар, қысқа мөөнөт сізге, Айлана Кабалбековна, мына кризида барын тең. Бардың білесіңер, көріп тұрасыңар, біліп тұрасыңар, бирок жасап айтасыңар. Біз doing бизнес бойынша 77 орындан 70-ке түштік. Құдайға шүкір, 7 орын алдыға жылдық. 16 жыл, 17, 18 жыл айрықша энергетиктердің кесепетінен. Біз ушол электр энергия қосылудан 160 орында келет абыз. 3 жыл қатарынан. Мына Газпром келді. Мен bunu алып барып көргөзгөм премиялық энергетиктерді. Келді. 44% ал жерде жоготу болчу. 6%га түшүрдү. Эмне үчүн түшүрдү? Туура талапты койду жетекчи. Жетекчиден болуп атпайбы? Абилдаев туура талапты койду, 6%га түштү. Мен айта алып барып көрсөттүм. Ошол жердеки элге болуп аткан мамилени көрсөткөн кызматты. Бир жерден келет, кызматты алат, ошол жерден. Ошол жерден заказды берет, кааласа тиешелүү. Бардын материал алып барып коюп берет, акча төлөсө. Эч жака башка жака барбайт. Эмне биздин энергетиктерде акча жокпу? Каражат жокпу? Энергетиктерде. Абдыкалыков 6 ай болуп иштегенде жылыш жок. Мен байкап турам барын тең. Мурун кандай болсо, ошол боюнча жылыш жок. Сага караганда мурун ичинде жылыш болгон. Дагы эле баягы схема. Эмне үчүн бирдиктүү терезе түзбөйсүңөр? Эмне үчүн бардыгы тең? Мына бара тургандар, электр керек деген жарандар барып туруп, бир жерден уруксат алып кетпейт. Бүт справка алып бардыгы артыңан не иштеп бардыңардан. Кол коюп берип койчу деп. Мына буяка көңүл буруш керек. Булардан сураш керек. Мына жылдын жыйынтыгы менен мына силерден сурап силерге да келебиз. Мына аз айтып кетти Михаил Калышекевич. 27 органдан 126 справка алынат экен. 23 мамлекеттик орган 168 справканы сурайт. Ал справканы бербесе, эч кандай иш жүрбөйт, эч нерсе кыла албайт. Кызмат албайт, эч нерсе кыла албайт. Мына байкасаңар, шаарды кыдырып, районду айыл өкмөттөрдү кыдырып, керектүү маалымат алыш үчүн, кээде таптакыр кереги жок эле кагаздар алыш үчүн мына очередте турушат, чуркап жүрүшөт. Бул канча убакыты, канча нерв бул кетип атат. Төлөнгөн машөлөнгө справка сурап атпайбы органдар. Ошол өзүнө керектүү справканы түндүккө тезирээк кирип, бириктирген проектке кирип туруп, эмне үчүн ошол элди ар жакка чуркатпастан бири-биринен маалымат албайт? Неге албайт маалымат? Маанисинин чеги бар да. Киргиздесе тоскоол кылып атасыңар, мамлекеттик органдар. Керек болсо мамлекеттик органдар, кызмат көрсөткөн органдар мөөнөт кылып, бет убагында кызмат көрсөтүш керек. Ал сенин милдетиң, ошон үчүн айлык алып, ошон балашкаңды багып отурасың. Ал милдетиң сенин. Мына кээ бир жерге барганда, да жаап коюп той кетип калышат. Обед деген 2 саат кээ бир жерлерде. Сурабай атпайсыңар, отурат губернаторлор. Айрыкча областта, райондордо ошондой болот азыр. Республикада кээ бир министрлер агенттиктен баштап эл кабыл албайсыңар келген кишилерди. Мына каттар келип атпайбы? 3 эсе көбөйдү мына каттар. Не только справка. Мамлекеттик органда талап кылган справкаларды, кагаздарды мамлекеттик органдар элди чуркатпай, бири-бириңерден сурап ала турган система түзүш керек. Качан түндүктө ижара кирсеңер, болгон азыр 50ден 8-ге 12 кирдиби? 50 органдан. Мына ошол фактлардын баары тең түп тамырынан жок болуш керек. Атайлап тоскоолдук кылып аткандар. Мамлекеттик элге кызмат көрсөтүүнү жак кылбай аткан органдардын жетекчилерине бул тартипке чыгыш керек булардын баарын тең. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү санариптик технологияларды масштабтуу түрдө киргизүүнү өзү айтып турбайбы? Мен айтып аткан мына азыркы эле мисал. Бул эң биринчи приоритеттүү багытына ошол болуш керек. Коррупциялык көрүнүштөрдү жоюп, ар кандай кагаздарды жана бюрократияны мына азайтат.
эгерде тез киргизсек. Мамлекет органдарынын ичинде ачык айкындуулук жогорулайт. Азыркы мезгилде электрондук кызмат көрсөтүү мамлекеттик порталы мына пилот режимде иштей баштады. Учурда 10 кызмат электрондук форматка өткөзүлдү. Жылдын аягына чейин дагы 25 кызмат электрондук форматка өткөзөбүз деп Шаршембиев. Муну боло бергенсиң. Жылдын аягына дагы 23 деп. Уланы киргизесиң дагы 23-ти. Ошо менен 35 болуш керек. Андан сырткары мамлекеттик каттоо кызматынын 25 кызмат көрсөтүүчү бирдиктүү порталга киргизиши зарыл. 25 кызматтын бирдиктүү порталга кириш керек түндүккө. Ар ким өзүнчө болбой. Силер көргөн кызматты калган мамлекет органы бар тең көрүп туруш керек. Бир эле мамлекет каттоо кызматын кызматкерлер көрбөй. Кыргызстан боюнча көрүп туруш керек бар тең. Ошон үчүн түндүккө киргизүүдө барын тең. Өзүнчө кылбай. 2019 жылдын аягына чейин 128 кызмат көрсөтүлгөн электрондук форматка өткөрүлүп бүтүш керек. Булар кечиртилбей аткарылыш керек. Урматтуу Шаршембиев Бакыт Нуржанович, буга сиз өзүңүздүн керт баш менен жооп бересиңер. 189 кызмат 19 жылдын аягына чейин 20 чейин баарды электрондук форматка өтүш керек. Ошон үчүн түндүк электрондук системаны ишке киргизүүнү тездетүүнү колго алышыбыз керек. Мына бул жалпысынан бул багытта жумуштар план боюнча кетип атат. Бирок мен айтып кетейин жакшыларын 3 министрлик бул жакшы деп атат. Бул ички иштер министрлиги түндүк боюнча, Кыргыз патент жана финансы чалгындоо кызматы мына жумуштарын планда көрсөтүлгөн мөөнөттө мына эрте бүткөрүштү. Бекитилген план артта калып жаткан 2 министрликти белгилеп кетейин. Бул Транспорт министрлиги жана Саламаттык сактоо министрлиги. Эмне тоскоолдук кылат силерге? Ушуну ишке киришке. Бирден нерсе кайдыгерлик, каражат бар, айдиштер бар, колдош деген шарт бар баргында тең. Бир гана силердин кайдыгерлигине мына кирбей атат. Мына эми калеп деген $500,000 пара алат деген, мына дүйнөгө шеремендүү болдук. Өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, туруңуз неме Халилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып туруп туртурмакмын мен. Ушу тергөө бүтчөктү кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөө бүтчөктү мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде. Урматтуу премьер-министр. Талкуу болуп атат. $500,000, мына мен кыдырып жүргөндө, айлыкча губернатор иштегенде кыдырып жүргөндө, премьер кыдырып кийин айлыкча кандидат болуп жүргөндө, ушул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апалары, инвалид балдын апалары, баласын карап иштей албай, ушу бизге бир айлык төлөп берип коелучу деп мына ушуну суранышты кече мына чечти, ушул маселеге чечилди. Премьер кол койду өткөндө, ушул болбогон ошол акчага сүйүнүп атышат, сүйүнүп биз ушул балабызды багып атып, ушул мамлекет бизди карай баштады, айлык төлөй баштады деп. $500,000 деген эмне деген нерсе бул? Баардыгын жоопко тартыш керек бул боюнча. Баардыгын тең. Убактылуу четтеп тургула министрде, урматтуу премьер-министр. Отурат алып келип кобуз кеңеште отурат бул жерде. Эмне деген шеремендешилик? Космосбек Сариевич, экинчи мына силердики. Мына азыр тездетип киргизиштин ордуна эң артта калыпсыңар. Эң элдин нааразычылыгы саламат сактоо болуп атат. Мамлекеттик кызмат көрсөтүү менен саламат сактоодо жана менчикти салыштырып атышат. Эми бул жерде реформа болуш керек. Мен өткөндө баштадыңар. Мына Бишкек боюнча туура кылдыңар. Мен аны колдойм, аны ачык айтайын, аны туура кыскарды. Бирок ошол менчик больницаларда акча жүгүрүп атат да, мамлекеттик больницаларда. Ошол акча чыгып атат да. Менчик акчада, менчик компанияларда, больницаларда кассага чыгып атса, биздеки акчалар ачыкка чыкпай, ошол жердеки чөтөнө чыгып атпайбы? Буну эми легалдаштырыш керек да. Ушуну легалдаштырсак, электрондук форматы киргизсеңиз, медицина башкаруу системасында. Ошол акча өзү чыгат ушул жака. Ошондо мамлекеттен да көп каражат кетпейт. Ошол каражат менен эле ошол мамлекеттик кызмат көрсөткөн кызматтарды ошо менен жасасак болот. Силер ошол легализацияны жасагыла. Муну ачык айтыш керек да. Ошол болбой атпайбы? Муну бардыгына билесиңер. Менчикте киргенде кассага төлөйт. Айлыктар бөлүштүрүп койгон, ошол боюнча кызмат көрсөтөт. Силерде киргенден баштап чыкканга чейин төлөйт, кассага төлөбөйт. Ошонун үчүн акча легализация болбой, баары тең коррупциялап жатып калган баары тең.
Ошону тездетүү силер кайра мына эң артта калып атасыңар. Буну тездетиле. Мөөнөт кыска. Силер ойлоп ала жаңы келди деп. Жаңы эски карабайбыз азыр. Азыр мөөнөт коебуз. Ошонун ишин аткаргыла бардыңар тең. Мына медициналык, мына камсыздоо фондундагы бүт караш керек барын тең. Аерде эле ачык эмес, прозрачный эмес. Кагаз менен отурушат ал жерде дагы. Эң мүмкүнчүлүк кыргызыш ошо медицина камсыздоо фонду электрон форматка өткөзгөнгө эң чоң мүмкүнчүлүк ошодо бар. Аларда колунда каражат бар. Кылса болот. Ателеп кылбай атышат. Мына дәвир жагда белдеп кетейин. Интернет компанияларындагы ачык айкын иштөө зарыл. Мына кече көрдүңөр, ачык айкын болбогондон интернет компаниялар эң ачык боло турган компаниялар кече Акнет менен Элкатты көрдүңөр. Көрдүңөр да. Азыр мына бирөө тергөө жүрүп атат, үйлүктө жүрүп атат. Ал аягына чыгат. Бирөө бул көрсөттү да. Ал жерде жабык экенин, салык түшпөй атканын көрсөтүп атпайбы? Ал жерде дагы. Мына мен канча айтып атам, Мына трафикти, интернет трафикти, жана шлюздарды. Буну койгула. Аерден салык түшөт. Ачык болсун. Бардыгы жабык. Бардыгы тең схематчы болгонсуңар. Буну өнүккөн мамлекеттерде качан чечкен. Жок дегенде билбесеңер барып көрүп каттап атпайсыңар, барып атпайсыңар. Көрүп келсеңер, чыгырсаңар коюп берет да. Ага көп да каражат кереги жок. Теңизбек Сыпекович. Дүйнө жүзүндө, Америкада, Канадада дагы бул салык инспекциясы койгон анын баарын тең. Бул сен түздөн түң милдетиң. Силер башында жакшы баштагансың, азыр да мына саат 9-да келип 7-де кетип алып калдың. Буну биз кылабызбы? Укук органдар кылабы? Же Совет Безопасности кылабы? Же премьер кылабы? Мен кылам. Буну сен кыласың да буну. Билесиз канча акча бар ошол жерде? Көп болсо $3 миллион кетет. Ошо шлюзду коюш үчүн. 20 миңден $50 миң чейин ошол жердеки ар компания өзүн алып келет, жана кое турган аппаратын. Көп акча кетпейт ал жерге. Баарын кызыктарсың. Салык түшпөгөнгө, үстүндө отурганга. Мунаны тездетип койгула барын тең. Тездет. Эң биринчи сен башташың керек. Салык менен бажы башташ керек. Бизге сөздүн баарын силап келип атасыңар. Салык менен бажы. Түңүн отурушкан керек силер буларга. Жок дегенде 40%га чейин көбөйөт бюджет. Сен эсебиңен. Билесиң да сен, билесиң, соцфондо иштедің, бардың кылдың да, эмне аракет кылбайсың. Чек ара кызматы. Мына туристти көбөйтөбүз дейт. Туристтер канча көп келсе, ошончо каражат калат, салык түшөт. Шарт түзүш керек да. Айтайын кече бир мисалды. Чек араны программа шарт түзүп берип атабыз. Али көбөйтүп атабыз. Шарт түзүп бердик чек арага. Жаңы салынды, бүт өткөрмө пункттар. Чоң капка, Чалда бар, Ак жол шарты бар. Токмок, Кембулунда шарты бар. Кылгандарыңар кечекинде кылып атасыңар. Кече бир чет элдин жараны кирет бизге. 5 жашар кызы менен, 9 жашар кызы менен. Ал учуш керек экен Москвага Ак жолун өтөт. Биздин аэропорттон. Келет, барат, учурбай коет. Эмне учурбайт? Сенин кызыңа печать басылып аптыр, учпайсың. Аны бул эми схема да бул дагы. Аны ГКМ өткөзүп берет. ГКМ алып жүрөт да анысы немеге барат? Чек арага. Барып немен алып чыгат? Жанакыл. Өтпөдү деп. Ошентип 3 күн өтөт. Алып барып гостиницага киргизип коет. Ал кишини 2 кызы менен, 5 жашар, 9 жашар кызы менен чек ара кызматы. Алып барып коет. Ошол боюнча кийин укук коргоочулар айтканда мен айттым, эмне деген эме деп, беспредел. Ошол аэропорттон ошол Ак жолго телефон менен чалып сурап коюш кыйынбы? Бул атайлап түзүлгөн схемалары. Атайлап ал билген ошо турган. Атайлап баспай койгон. Биз туристтерди көбөйтөбүз деп атабыз. Ошон үчүн электрондук форматка түндүккө тездетиш керек. Ошондо көрөт компьютерден өтпөдүбү? Ошондо тездетип мына туристтер келе баштайт, өтө баштайт бардык. Урматтуу катышуулар, концепцияны ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн өкмөт жана тиешелүү мамлекеттик органдар жол картасын кабыл алышы керек. Аны толук бойдон ишке ашыруу үчүн өкмөт өзүнүн болгон ресурстарын жумшоосу зарыл. Бардык кызыктуу талаптардын кызматташ үчүн жогорку технологиялар паркы аянтча болуп берет. Ал санариптик бизнесин өктүрүүдө жана санариптик кызматтарды экспорттоодо өкмөттүн колдоосуна абдан муктаж болот. Өлкөбүз үчүн өтө маанилүү бул реформаны ишке ашыруу процессин такай мониторинг жүргүзүп,
иштин жүрүшүн баалап туруу Коопсуздук кеңештин секретарына тапшырылат. Муну атайы өзгөчө көзөмөлдөө болсун деп туруп, Коопсуздук кеңештин секретарын алып чыгып атам. Булардын көзөмөлүндө болот. Мониторинг айтып коеюн, тынбай жүрөт. Ар 3 айда Коопсуздук кеңешинин площадкасында жолугушуулар болот. Же мен жолугам, же премьер-министр жолугат. Же ушун тейлеген Бороновду биринчи вице-премьер жоопту кылып атабыз. Ушул жалпы санариптик Кыргызстанды ишке ашыруу боюнча колунан келет бунун. Мына ар 3 айда жолугуп турасыңар. Ошондой эле өкмөттүн аппаратында концепцияны ишке ашырууну башкаруу боюнча улуттук борбор түзүү максатка ылайыктуу иш болот. Ушул концепцияны ишке ашыруу өлкөнүн санариптик трансформациялоону тездетет. Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүшүнө түрткү берет. Сөзүмдүн аягында жаңы санариптик технологияны киргизүү үстүндө баардыгыбыз тең чымыкканып иштебесек, биз өнүккөн дүйнөдөн четте калуу коркунучунда турабыз. Биз артта калуу коркунучунда турабыз. Биз 5 жылдын ичинде, жакынкы 5 жылдын ичинде биз региондо санариптик экономиканын лидери болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар биздикин. Эмне үчүн дегенде, жана айтып аткан IT технологдор бизде көп азыр. Мына Индия окутуп берип атат азыр, бекер билесиңер. Азыр академия түзүлүп атат немесинде, 2 жерде. Муну көңүл буруп атабыз. Бул иш алда түзүлөт. Бар. Буга көңүл буруш керек жетекчилер, ошо балдарды таап келип иштетиш керек. Биздин IT технологдор дүйнө жүзүндө иштеп атышат. Мына Америкада иштеп атат, Европада иштеп атат, Россияда жүрүшөт. Азыр. Мунан баштасак, көбү келет, келебиз деп атышат. Сүйлөшүп атабыз. Бул жердеки балдар эле жетиштүү азыр. Иштейт, бардык тең. Буларга кичине ошол иштетип аткан министерство ведомстволор иштетип аткан. Буларга көңүл буруш керек. Биз мына коррупция, бюрократия деп атабыз. Канча убактыбыз кетип атат ушу менен күрөшкө, бюрократия менен коррупция күрөшкө. Канча каражат кетип атат. Канча. Муну киргизсек, ушунун баары тең токтой баштайт. Мен дагы айтайын. Бул коррупция менен күрөшүү мен элге ода бергенмин. Шайланып атканда. Бул менин ишимдеки эң багыт, эң артыкчылуу багыттын эң бири. Буну жоюш үчүн биринчи мына санариптик технологияны киргизишибиз керек. Ошондон жоюла баштайт. Мына бүгүнкү мен ишенем, буюрса бүгүнкү мына ушул Коопсуздук кеңешинде кабыл алган концепция бул биздин кыргыз мамлекетибиздин тарыхындагы эң бурулуш тарыхый бир окуялардын бири болуп калат бүгүн. Бири болуп. Биз элдин ишеничин ар дайым мамлекеттик бийликке кармап сакташ үчүн мына ушуну киргизиш керек. Ушу киргизгенден кийин иштерибиз жыла баштайт. Эми анда эмесе, урматтуу Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, бүгүнкү жыйындын чечимин талкуулоого чык, чечим сиздерге таркатылып берилген. Кандай сунуштар бар? Азыр Жогорку Кеңеш төрагасы жакшы сунуштарды айтты. Мухаммед Кадышекевич жакшы сөздөрдү айтты. Жогорку соттун төрайымы Гүлбар Отуновна айтты. Бактыгер Эргешов жакшы ойлорду айттыңар. Ушул мен айттым, ошол ойлорду коссок, буларды дагы туура көрсөңүздөр, дагы кошумча жокпу? Башка сунуштар жок болсо, ушунча алымча кошумчалар менен негизинен кабыл алынсын деген кеңеш мүчөлөрү добуш берип койсоңуздар, макул, каршы жок. Бардыгы бир добуштан кабыл алынды. Анда чоң рахмат, урматтуу кеңеш мүчөлөрү. Буюрса, ушуну биз баарыбыз бирге чогуу көзөмөлдөп, ушу Коопсуздук кеңешинин ушундай аянтчасына карап турсак, бул маселе жылат. Рахмат сиздерге чоң рахмат.